Былтыркы жылдын резонанстуу окуясы болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын чоо жайын жана модернизацияга кеткен Кытай насыясын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия корутундусун май айында парламент сессиясында жарыялап, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар берилген. Бүгүнкү көчмө жыйынды депутаттар тиешелүү тармак менен суроо жооп беретинде улантышты. Мен ушу көтөрө турган темам Бойгончоков, министр финансов, мына ГКПНдин директору сизге, өкмөттөн Кубатбек Алексеевич, коомчулукта мындай сөз болуп атат да. Сөз берели. Эмне үчүн модернизацияга биринчиден мөөнөт аз 15-20 жылга, экинчиден проценти көп, 2%. Эмне үчүн именно кредит Эксим банктан Кытайдан алынган деп мага бирөө пасыштуу жооп бере алабы ошогочу? Эл аралык финансылык уюмдардын каражаттары чектелген, жылына бир нече долбоорго 100-150 миллион эле бере алат да. Ошого байланыштуу биз ушу Кытай өкмөтүнө кайрылып, Кытай өкмөтү болсо ушул Эксим банкты аныктап, ошонун арты менен биз ушул долбоорлорду ишке ашырдык. Андан соң депутаттар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча аудиттин жыйынтыгына кызыгышты. Эсеп палатасы модернизациялоо боюнча аудитти бүткөрө электигин ачыкташты. Долбоор көлөмдүү болгондуктан текшерүү узакка созулгандыгын жүйө келтиришти. Жылуулук электр борбору боюнча аудит аяктаган соң парламентке маалымат берилет. Эң түшөлткөн маселе жылуулук борборунун быйылкы кышка даярдыгы болду. Не замерзнут они? Авария, чрезвычайных ситуаций не будет по ТЭЦу? Ну, я хочу сразу горожанам сказать, уважаемые депутаты, я хочу сказать, что, конечно, аварий таких не будет, чтобы город замерз, таких не будет, это однозначно. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов учурда жылуулук борборундагы турбиналык жана буу казан цехтерин жылытуу, айнек салуу, чатыр алмаштыруу сыяктуу чарбалык иштер соңуна чыгып калгандыгын айтты. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарынын жылуулук электрик борборунда 10 буу казан агрегаты, 2 Кытай блогу жана 7 турбо агрегат даярдалган. Ал 330 мегаватт кубаттуулукту камсыздоого жетиштүү болуп эсептелет. Мындан тышкары керектелүүчүлөргө жылуулук энергиясын үзгүлтүсүз берүүнү камсыздоо үчүн 5 буу казан агрегатында оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Алар 2018 жылдын ноябрь айынын ичинде бүткөрүлөт. 2018 жылдын 1 октябрында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда жаңы химиялык суу тазалоо цехинин курулушу аяктап ишке берилди. Депутаттык комиссия аталган мекеме боюнча өз ишин дагы улантат. Эскерте кетсек, кыш шилдеде андан 6 ай мурда модернизацияланган Бишкек жэбинде авария болуп, баш калаага 1 жума бою жылуулук берилген эмес. ТЭЦти модернизациялоодогу коррупцияга жол берилгени боюнча 4 кылмыш иши козголуп, 15ден ашык жетекчи камакка алынган. Сүйүнөт Агаева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.